Бишкекте санариптик сабаттуулук 3.0 биринчи блокчейн форуму өттү. Мындай деңгээлде иш-чара алгачкы ирет уюштурулду. Максаты калктын санарип сабаттуулугун арттыруу. Анда катышуучуларга ар кандай каржылык кызматтарды ала алары жөнүндө маалымат берилди. Это форум, который предназначен для того, чтобы... форум блокчейн технологиясы бизге эмне үчүн керек экендиги туурасындагы түшүнүк берүүчү жыйын. Тагыраагы мамлекеттик жана финансы тармагында биздин жарандар ар кандай каржылык кызматтарды алууда аталган технологияны кантип колдоно алары жөнүндө маалымат берилүүдө. Финансовые услуги. Иш-чарага эл аралык ири компаниялардын спикерлери жана эксперттери катышты. Алар өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүп, катышуучуларга санариптик дүйнөнүн жаңы реалдуулуктары, натыйжалуу токен казып алуунун өзгөчөлүктөрү жана санарип активдер туурасында маалымат беришти. Сейчас задача какой-то регуляции. Азыркы тапта санарип активдери салттуу экономикага интеграциялап жаткан мамлекеттер бар. Азырынча идеалдуу тажрыйба бар деп айтууга болбойт. Ар мамлекет бул рынокты ар тараптуу изилдеп жатышат. Кытай санарип юань киргизип, бул өнүгүүнүн бир варианты десек болот. Разные страны пробуют это по-разному. Санариптик өнүктүрүү министрлиги мындай иш-чараларды колдойт. Анткени блокчейн технологиясын мамлекеттик башкарууда колдонуунун дараметин билүүгө жол ачат дейт. Буга катар башка өлкөлөр менен маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн белгилейт. Министерство цифрового развития Бүгүнкү күндө санарип министрлиги блокчейн технологиясын изилдөө жана колдонуунун үстүндө активдүү иштеп жатат. Башкаруунун жана инфраструктураны санариптештирүү планы бекитилген. Ага ылайык 11-пунктта шайлоо процессинде блокчейн технологиясын колдонуу турат. Бул биз мамлекеттик башкарууда блокчейн технологияларын колдонууну изилдеп, ийгиликтүү ишке ашыраларыбызды билдирет. Активно применяет данную технологию. Иш-чаранын алкагында санарип сом концепциясы тааныштырылды. Санарип валютанын артыкчылыгы, тобокелчиликтери жана рынокко тийгизген таасири тууралуу кеп болду. Форумда нетворкинг, панелдик талкуулар, экспо зона каралган. Иния Тергешова, Жазгүл Сейдакматова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.